эч кандай чек жок, тоскоолдуктар гана бар. Бирок аларды жеңип өтсө болот деп паркурдун негиздөөчүсү Дэвид Белл айткан экен. Бул балдар да дал ушул уранды туу тутуп, бардык тоскоолдуктарды секирип жеңет. Ооба, булар ыкчам кыймылдап бийиктерге учкан трейсерлер. Когда я прыгаю, я чувствую... Мен секиргенде эркиндикти, жеңилдикти сезем. Биринчи жолу сальто жасаганда эле паркур менен алектенерди түшүнгөм. Сделал первый раз сальто, я понял, что хочу этим заниматься. Ильяс Габдулахатов 20 жашта. Ал 7 жылдан бери паркур менен алектенет. Азыр аны элди таң калтырып, ар кандай кыймыл-аракеттерди жасап калышына 2000-жылдары чыккан Ямакаси фильми себеп болгон. Ну, заниматься паркуром я вообще начал лет в 13. Да, точно помню, на меня повлиял. Мен 13 жашымдан баштап паркур менен алектенем. Мага бала кезимде көргөн Ямакаси 13 район деген тасмалар таасир эткен. Өтүм ооруп ооруканага жатып калдым. Терезеден карасам балдар сальто жасап жатышыптыр. Мага ошондо мен деле муну жасай алам деген ой келген. Анан сыртка чыгып биринчи жолу алдыга сальто жасагам. Мага эч ким техникасын үйрөткөн эмес. Дайым жалгыз эле секирчүмүн. Особо мне вообще никто не подсказывал, я прыгал всегда один. Ильяс азыр өзү сыяктуу адреналинди сүйгөн достору менен чогум ашыгат. Ал үчүн паркур жашоо образы болуп калган. Бул өнөр ага жөн эле тоскоолдуктарды кыска аралыкта жеңип өтүүнү, ылдам чуркоону эмес, жашоодогу көйгөйлөрдү чечүүнү да үйрөтөт. Я просто получаю от этого удовольствие. Мен паркурдан рахат алам. Паркур менен жашайм. Мен дайым жаңы нерселерди жасап көргүм келет. Мисалы жолдо баратып эле көзүмө жакшы көрүнгөн бийиктиктерден же кыйгач өскөн дарактарды көрүп калсам, дароо бул жерден ар кандай ыкмаларда секирсе болчу да экен деген ой келет. Менин ар бир күнүм жаңы идеяларды ойлоп табуу менен башталат. Эч кандай чек жок. Бул жөн гана секирип коюу эмес. Аң сезимде да өнүгүү болот. Фантазияң элестетүүңө өрчүйт. Оюңдагы нерсени бүткүл денең менен жасайсың. Получаешь все в тело и заставляешь себя это сделать. Бактарга чуркап чыга калып, имараттардан, дарбазалардан айланып тегеренип секирип өткөн бул балдардын ар биринин кеминде 5-6 жылдык тажрыйбасы бар. Алар бул кооптуу спорт менен алектенүүдө ар кандай кырдаалга бат реакция кылып, мүмкүнчүлүгүнө жараша гана секирүү керектигин жакшы билишет. Ну это как не просто мне нравится, я удовольствие получаю вот во время полета. Мен паркур менен машыккандан рахат алам. Ар бир жасаган элемент мен үчүн жаңы нерсе. Ар бир жолу секиргенде, биринчи жолу секиргенде адреналин алам. Ар бир жолкусунда дагы жакшыраак секиресиң. Ошондуктан муну таштап салуу мүмкүн эмес. Ар бир жасаган элементиң сени менен өмүр бою калат. Сделал один элемент, то уже все уже затянет навсегда. Невозможно выйти из этого. Ну, до первой травмы родители... Биринчи жолу жаракат алганга чейин ата-энем көңүл деле бурган эмес. Биринчи жолу бутумду кайрып алганда менин мындан ары паркур менен алектенүүмө каршы болушкан. Муну ташта деп айтышкан. Мен албетте аларды уккан жокмун. Андан бери этияттап кыймыл-аракет жасайм. Бир нерсени жасоого көзүм жетпесе, акырындап өзүмдү көндүрүп анан жасайм. Азыр ата-энем каршы эмес. Себеби баласынын кандай мыкты спортсмен, күчтүү атлет экенин көрүп турушат да. Поэтому они только за. Бийиктиктен коркпогон, тоскоолдуктарды секирип жеңген трейсерлер мына ушул сыяктуу жерлерде машыгышат. Учуп бараткандай секирген трейсерлерди көргөндө оюңа биринчи ирет эле коопсуздук келет экен. Бирок алар мындай кыймыл-аракеттерди жасоо үчүн алгач атайын залдарда машыгышат. Ильястын машыктыруучусу Абдусалам жумшак батуттарга секирип, жөндөмдүүлүгүңдү билип алгандан кийин гана өзүңдү сырттан сынасаң болот дейт. Так, Паркур кооптуу спорттун түрү. Ошондуктан көчөдөн жаракат алып калбаш үчүн этияттап, коопсуз жерде машыгыш керек. Бул үчүн бизде поролон, батуттар бар. Баардык нерсе коопсуздук үчүн жасалган. Ошондуктан мен паркур менен алектенип баштоону батут залынан баштагыла деп кеңеш берем. Эң негизги эреже адамдын салмагы канча килограмм болбосун, ар бир батутка бирден гана киши машыгыш керек. Батутка өтөлү. Чтобы по одному. Вот. Пройдемте к батуту.
Сырттан сыйкурдуу күчтө көрүнгөн паркурдун бир эле элементин аткаруу трессерлер үчүн күндөп машыгууну талап кылат. Ар бир туура эмес жасалган кыймыл-аракет олуттуу кырсыкка алып келиши мүмкүн. Травму получил первый раз на улице. Биринчи жолу көчөдөн кызыл ашыгымды кокус сатып алгам. Шалакы мамиле кылып, экинчи жолу кайра кокус сатып алганда мындан ары этият болуш керек экендигин, өзүңө жакшылап кам көрүш керек экендигин түшүндүм. Ошондуктан азыр машыгууга этият мамиле кылам. Денемди жибитүүгө жарым саат убакыт бөлөм. Кээде күнүнө 5 саат машыгам, кээде 9 саат машыккан күндөрүм да болот. Максимально где-то по 9, вот так. Ильяз үчүн паркур убактылуу гана кызыгуу эмес. Ал келечегин да спортко арнагысы келет. Ошондуктан ал азыр дене тарбия жана спорт академиясына окууга тапшыруу алдында турат.